sızgın şulqardayım. Yaşlı çayırda kirli bir gün sensin ahmaram.
Ondan beri karata haldan
елітті, азар түмен жылытты, пилге минген ерітті, билеги күшті шерітті, ұнытылбай естелі, мана сөңді ким өтті, ошондон бери карата толтурап жер болду, жер жыртылып сай болду, сай курулуп саз болду, саз козголуп көл болду, көл түгөнүп чөл болду, ошондон бери карата ак мөңгүлөр бузулду, арыстан манас жомого анан азырга гана чейин созулду. Муну кое турала айкөл жердин баатырлык ошол келбетинен угаалым. Айкөл манас баатырын ала менен тияжа салкынына бүткөндөй, жаратуунун ургуга жалынына бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнүн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бирөөсүнүн бүткөндөй, карап жаткан деңиздин тереңинен бүткөндөй, азап тарткан элиңдин ал ошол тилегинен бүткөндөй. Лет спустя храбрый и отважный Манас объединил племена. Злой колдун покончил жизнь самоубийством. Вождь племени был взят в плен. Манас должен был его убить. Однако его великодушие не позволило ему сделать это, и Манас вернул ему его хлыст. Манас с трепетом преклонил колени и прикоснулся к флагу племени. Сердце его переживало за будущее его нации и судьбу кыргызского народа. Он зажег факел, который приведет его народ к счастливой и гармоничной жизни. Музыка, песнь, танец. Принцесса Каныкей родила ему красивого маленького сына Саматая. Манас со своей безграничной любовью к своему народу идет впереди.
Uykuda жеткен